Эми муну быйыл түшүндүрсөк, эмди жыл болгон жанагы Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 11 жаштагы кыздарга жасалат. Себеби жаты моюнчасынын рагы кыз бой жетип турмуш кургандан кийин пайда болуп жатат. 11 жашта 2 рет эмделсе, анын таасири бой жеткенге чейин болот. 14-ноябрда эмдөө алган 11 жаштагы кыздар кийинки эмдөөнү май айында алат. Кийинки жылдан баштап ал пландуу түрдө 11 жашка чыккан кыздарга жасала баштайт. Мектеп окуучу кыздарга гана эмдөөлөр болот. 25-30 тегерегиндеги 2-3 балалуу энелерден айрылып калып атабыз. Ошол себептен өкмөт атайын акча бөлдүрүп ушул вакцинаны сатып берүүдө. Бардыгына биз мындайча айтканда окутулуп, вакциналар келип, ар бир немелерге берилип, бардык жерге даярдыктар толугу менен жүрдү деп айтсак болот. Эмдөө өнүктүгүн ийгиликтүү өткөрүп алуу үчүн бүгүн облустун дарыгерлери жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү чогулушту. Эң ириде бул вирус жана анын кесепеттери, эмдөө жана анын артыкчылыктары туурасында кыздар жана алардын ата-энелери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Жылына Кыргызстанда 600төн ашуун аял бар. Бул аныкталган, аныкталбаганы канча ушундай рак шейки матки менен катталган болсо, ногу азыркы айтылып аткан вакцина бул ошолордун алдын алуу боюнча дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдө эле бул эмдөө иштери ушундай бардыгын камтуу боюнча иштер жүргөн болсо, бүгүнкү күнү Кыргызстанда ошону иш колго алуу боюнча атайын биринчи алгачкы чаралар болуп атат. Ошондуктан буну колго алуубуз зарыл. Талас облусуна эмдөө өнүктүгүнө карата 1140 даана вакцина келди. Эмдөөлөр мектептерде жүргүзүлөт. Саламаттыкты сактоо тармагынын облус аймагындагы координатору Айжамал Шамбетованын маалыматында, Талас облусунда да жатын моюнчасынын рагына туш болгон айымдар көп. Андан өлүмгө дуушар болгондор да бар. Илдетти жана ооруну алдын алуу үчүн өспүрүм кыздар эмдөөнү алышы керек. Вирус папилломы человека азыр аябай тараган. 98% жердеги населениянын 98% ошол вирусту организминде көтөрүп жүрөт. Бирок у кого-то она каким-то образом перерождается. Вирус папилломы человека жалаң эле аялдарга коркунучу эмес. Бул эркектердин дагы есть рак простаты. Эң негизги биз 14-үн бысмылда дегенде эле аябай жакшы маанайда, жакшы ата-энелердин поддержкасы менен өткөрүп алышыбыз керек. Организмден бул вирус табылгандан кийин вакцина алуунун кажети жок. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө өнүктүгү 2020-жылда башталмак. Коронавирус пандемиясы чыгып, бул иш убактылуу токтоп калган. Ал эми вакциналар Саламаттык сактоо уюму тарабынан тастыктоодон өткөн. Бүгүнкү күндө 112 мамлекетте вакцина менен эмдөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 2006-жылдан баштап бул эмдөө башка мамлекеттерде жүрүп келүүдө. 112 мамлекетте бул эмдөөлөр жүрүүдө. Ал жакта 9 жаштан баштап да эмдөөлөр жүрүп атат. Мындайча айтканда 275 миллион доза бул күнгө чейин бул эмдөөлөр менен жүргүзүлдү. Коронавирус инфекциясына каршы эмдөө жугуштуу илдеттен коргонуунун бирден бир ишенимдүү жол экендиги тастыкталды. Андыктан ар бир ата-эне да өзүнүн кызынын саламаттыгы үчүн бул эмдөөдөн өткөрүп, дени сак келечегине кам көрүшү керек. Вакцина мамлекет тарабынан сатылып алынгандыктан акысыз болот. Рахат Бишелиева, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары.